Assalamu alaikum agayın. Uçuraşkandan keyin ayta turgan masele keçötön bir internet aydыңынан көрүп алып аябай капа болосуң да. Мына Чолпон атада дагы эле ошол көл жээгинде, касиеттүү көл жээгинде балдардын урушу, балдарыбы, чоңдорубу ушундай бир жаман жанагы Ысык көлдүн жээги чөйлөргө айланып кетеби? Мында орой айтканда. Бул өзү чатак маселе. Мына жанагы карап отуруп бир кубалашып, жанагыла чөйлөрдүн эрежеси дейт аны. Bir kişini kovalap köptöp savagan. Biz de жаш болгонбуз. Biz de мушташканбыз дегендей, илгери Советтер Союзунун убагында деле мушташ болгон, бирок катуу темирдей тартып болгон агесте. Анда жекеме жек деген бар болчу. Анан bir кое менен жыгылып калса, аны басып кетчү эркекче. Азыр чөө. Артынан тытмалап, койгулап, тепкилеп, ортосунда аялдары кыйкырып, эмне деген жапайчылык, муну дүйнө көрсө эмне деп атат, туугандар. Андан да кыздар мушташып атканын көрсөтүп атат. Дагы бир эки кызды көптөп, эми ал ургаачы шакалдар деп чыгабыз эми. Жана көчөмдө эле мачесто деп бир балекетти чыгарбадыңар беле? Эми кыздардын ошондой бойлорун көрсөтүп атат, орусча айтканда. Шермендечилик да. Биздин мамлекет эмне болуп баратат өзү? Эл эмне болуп баратат? Бул жактан камаса, камап атат деп ушунчалык сазгап аткан экенбиз. Элдин психологиясы талкаланган. Биз ошону айтсак эле жаман көрөт. 15 жыл Акаевдин талкуулоо системасы, атайлап талкуулоо системасы болгон. Бүт туташ талкаланганда жанагы диндердин, көрүнгөн диндердин киргени. Мына ишеним жок. Мына бүгүн жума намаздан келдим мен. Кылкылдап элип атпайт, көчөдөгү ошол жаштардын кылганы жанагы эмне деген адаттарды жасап атат. Ошол эле мечитке барат ошол балдар. Бияка кирбей атпайбы? Жүрөк орнобойт. Ишеним жок. Же мамлекеттик мыйзамга баш ийбейт, же мусулманчылык мыйзамга баш ийбейт. Кыргыз илгери бири-бирин тыйып эле андай тентектерин өздөрү эле жазалап эле бүтүрүп койгон аны. Мына ондай тарихта көп, мына алдыңкы азыркы көчөсүндө мен сурайм да, мисалы үчүн Америкада кандай жүрөсүңөр депчи. Америкада тартип бузбасаң, эч ким сага чекеңе чертпейт экен. Мына Американы, жамандап аткан Американы да. Маселен орустарга кошулуп алып жамандап атпайбызбы? Чекеңе чертпейт, мына балдар жүрөт го. Мыйзам бузбасаң, чекеңе эч ким чертпейт. Күнбү, түнбү коопсуз жүрөсүң. Бизде эмне болуп атат? Мына коркунучтуу азыр. Кечкисин көчөгө чыккандан тигини көргөн киши үрөй учат жанагы. Ата баланы сабап атат. Ата баланы үйгүшкөн балдар чөөлөрдөй болуп сабап кубалап жүрүшөт кум үстүндө. Кечээ эле ошол жерде бирөө өлүп, канча ошол жерде мына чоң сенсация болду. Президенттин көзөмөлү менен араң дегенде кармап бул укук коргоочуң. Албетте укук коргоочунун да кадырын кетиргенбиз. Улам качан президенттерди кубала берип таш менен мына ушуга алып келди. Тартипсиздик, жана кубаламай бири-бирин. Алар качпай өлгөн Ормонхан, качпай өлгөн Алымбек Татка, качпай өлгөн Нүсүпбий кечөөк эле. Эч ким качкан эмес, бизде качып сырактап жазалма президенттер качып өз жеринен. Жан кара жанын ала качып атып, мына элди дагы ушундай бандитизмге көндүрүп кетишти. Азыр эмне болду эми азыр? Баш ийбейт. Биягынан камаса, биягынан ит болуп атат. Эми эл дагы өзү мындайда элдин өзү табигый инстинкт дейт. Элдин элдүүлүгү ошондо. Болгон Американы, ошол Америкада Куклансы деген болгон 60-жылдардын аягында. Жанагы маскаларды кийип алып, актар караларды сойгон. Негрлерди мындай айтканда. Мына ошондо тартиптин күчтүүлүгү эмне кылабыз деген маселе коюлганда, полицейлер, жалаң укук коргоочулар, укук органдары, актар өзлөрүн жазалаганда, аткан. Өзлөрүн жазалаган, ошо актарды жазалаган. Ошондо токтогон. Мына ошол жердеги
Көлдөгү жергиликтүү эл, журт деген барбы өзү? Маселен, ошолор чыгып токтотуш керек. Мындайды. Алып чыгыш керек, катып албай, көрсөтүп, ошондой тентектер, шүмчүктөрдү. Жалаң мамлекеттин жүзүнө эртең туризм келеби? Туристтер келеби ошону көргөн? Мына бүгүн быйыл кичине оолуп, көлдүн жээгине жол салынып, жанагыдай бир ооз алып кичине үмүт пайда болбосо, кайра тескери. Бүт башкасын айтпай эле коелу, мына жүрөктү солкулдата турган маселелер мына тартипсиздик. Ал эми мына коомдук транспортто келатсак, мына бүгүн дагы жалаң айтсаң орусча, балдар орусча, кыргызбайлар деп мени эркелетип, кыргызча сүйлөгүлө десең туурадан чыгып атат. Ошол эле улгайып калган аял чыгып атат. Ал өз тилинде, каалаган тилде сүйлөйт. А сиздин кандай тиешеңиз бар ага деп кыргыз эне кийлигишип атат. Эне тил деген кыргыз, энең шүмшүк болбосо кайра орой айтканда кайсы тилде сүйлөйсүң? Мына мен азыр жолдон айлам кетип унчукпай калдым. Тим эле буркулдайт. Эмне аларга сиз деген кийлигишесиз? Балдар өз каалаган тилде сүйлөйт дейт. Бир курбалдар орусча сүйлөп келатса, жана маршруткада кыргызбайлар деп эркелетип атам мен. Кыргызча сүйлөгөн айланайындар. Өзүңөрдүн мекениңер, суусун, абасын jutуп атасыңар десем, туурадан чыгат. Аны бири кой деген киши жок, ошол жерде келатат. Телефон чукулап маңкурттай да эл. Унчукпайт адамдар, бир тобогулдун бир реакция жок. Эми мына Казакстанга барып, Казакстанга ошол казактарды көрчү барып. Башканы кой, өзбекти кой, тажикти кой, түркмөндү кой, коңшуну кой. Кана Казакстан көп 30% орус тилдүүлөр, орустар жашаган Казакстанга барсаң, уран казакча. Баарды казакча сайрап атат, жаштары дагы. Шунчалык жайдары, шунчалык көңүлү көтөрүлгөн, бири-бирине ынтымак, бири-бирин сүрөйт. А биздин өчөйгөн кыргыз кайра кыргызча эне тилин таанып атат. Кечөө мыйзам кабыл алынды. Кечөө эле мыйзам кабыл алынды да. Анан кайра парктын төрүнө барып орусча таможня деп жазып атат тиги жалаң бажычылар барып. Мына Түштүк дарбазасында көчөдө айттым эле мен. Кудай арбадыбы? Бул мыйзамдын тоотпойсуңар. Президент айтып аткан, мээң барбы президент эмне деп жооп берди Лавровго? Киттей болгон империянын тышкы иштер министри кийлигишкенде биздин президент кандай маданияттуу жооп берди? Мээң болсо түшүнбөйсүңбү? Министрлер бер жактагы. Аш кылбайсыңарбы? Кечөө түштөн кийин жетип барып атасың, жанагы саат 6-да эмне иштебейсиң деп сороктоп жол министри, транспорт министри. Бүт кожо көрсүн да. Ал эми айткычакты ошо президент айтыш керекпи? Мындайларды шыпырыш керек дагы, башка кишилер тез алмаштырыш керек, иштей турган. Иштебесе ошондой саботаж кыла турган болсо камаш керек ошону. Кемпир-абат деп камап отурбай, так ошол мамлекетти артка тарткан чыккынчыларды камаш керек. Кемпир-абат бүттү, кемпир-абаттын маселеси. Аны камап отурбай, мынабы мамлекетти тормустап отурган кишилерди камаш керек. Же тилди колдобойт, же болбосо идеологияны колдобойт, же экономиканы колдобойт. Жол министри көрүп турат, ушу канчадан бери транспорт министри. Эми барып эмне сыйрып салдыңар дейт, ушунча жерди. Ал эми айдан түштү, Африкадан келди ал. 250 километрдин асфальтын сыйрып салган. Жасаганы чекесине жасап баратат. Мээси бар киши улам жасап, жок дегенде 30 километрдан, 30 чакырымдан, 40 чакырымдан жасайт да. Баарын сыйрып салып элди шордотуп атат. Министри барып эми көргөнсүп сорокто ошол жерде эмне иштебейсиңер деп түштөн кийин жүрөт. Корой. Жаш жигит экен өзү. Бул кенеде эмне Россияда жүрөбү ал. Учу кыйырсыз. Күн чыгып, күн батканы билинбеген Россияда жүрөбү. Кенедей мамлекет. Бүгүн машина менен айлам чыкса болсо, 2 күндө мен машина менен айлам чыксам болот ушу жашымда азыр. Кенедей Кыргызстанды. Мунун бардыгы туугандар сабатсыздыктан болду да. Бул туташ сабатсыздык. Мына мен кейимде мен ушу жазуучу, журналист болуп калганым менен күйүп аткан жокмун бул жагынан.
Mına kitep okuğagandın azabı uşu kalıp geldi. Kitep okuğagandın alsa. Düğüne kitepten arılgan yok. Bir gana Kırgız arıldı. Ulu Manas'tı jaratkan, Ulu Aytmatov duyasından uçurgan Kırgız kitepten ayrılıp kaldı. Bugün ırçın da akça tabat. Süretçün de akça tabat. Başkasının bari, ölürdün bari akça tabatat. Toydan tabatat. Satıp tabatat. Kitep kana ötpeydi. Akıl oy es, kagazga düşürülgen kitep ötpeydi. Şordu yazıçın, şordu jurnalist basıp jüret. Men taң kalam. Mına Kırgız tuğusu, erkin to, ana bizdin Kırgız tili, mına mamleket til komissiyasına prezidentke karaştı dep aytılat bizde. Uşuga urmattуу Akılbek Japar bir son belbeyt. Bir son belbey oturat akçanı. Жазуудан айырып атат элди. Акыл эстен айрабы. Жазуу менен болгондо мына Кытайдын биз темселеп барып Кытайдын жазмаларынан издеп атпайбызбы? Тарыхыбызды. Ташка жазылган bir-iki жерден издейсиңби? Тарыхыңды Кытайдын летописинен гана таап атасың. Ошо менен кичине сүйүнүп атасың. Өткөндө 500 жылга арыжылды. 500 жылга арыжылды. Тастыктама болмоюнча кагазда каяктан алат? Кийин деле ошол кагазга түшүп, экранын өчүп калышы мүмкүн кийин. Кагаз гана калат. А кагаздан биздин министрлер кабинети аяп отурат Акылбек мырза. Акчаны bir сом бербейт. Эптеп биз мына жазуулуу менен күн көрүп атабыз. 4000 нускага чыкпаган. Мына кыргыз тили 4000 нускага чыкпайт. Ай бул уят. Уят эртең мен таладан деле сүйлөй бербем. Ушул газетти чыгарып атам колмон келишинче. Эркин тоңдун деги бетеси ошол. Кыргыз туунда ошол шүмшүңдөп көрүнгөндүн колун карап отурат. Мамлекеттен bir Казакстанга барчы. Өзбекстан дагы эле кой деп кой. Казакстанда бүт мамлекет колдоп чыгарат. Байлап койгон илгери Назарбаев барын. Бүт чыгып атат. Ошон үчүн кетип атат алар алдыга. Башкалар кетип Өзбекстан кетип атат. Кагазды окуган, китепти окуган үчүн кетип атат. Акыл ойдун баары китепке түшүрүлгөн. Китеп аркылуу өсөт адам. Ал 21-кылым деп эле компьютер деп койсо эле жалаң компьютерден. Компьютерди көрдүк го. Көзүң менен акыл эсиңден. Мына япон окумуштуулар жазып чыкты. Эс тутумду начарлатат экен, зренияны көздү начарлатат экен деп. Кагаз, китептен айрылбаш керек эле. Ошону айталы дедик дагы мынабы чырды, күчөп баратат чырды. Мынау жогору жак караш керек бул маселени. Эл караш керек, эл ойгонуш керек. Кайдыгер болбой. Bir маршрутканын ичинде кел атса, бири-бирине кайдыгер. Бирөө сөгүнүп келет артта отуруп бир жигит. Кой деген киши жок, телефондон сөгүнүп келет. Балтайт этип эле. Ошону кой жигит антип айтпа десең, бирөө колдобойт. Несі да? Анан ушул элден бирдеме үмүт этесиңби? Анан кантип президент, жалгыз президент же болбосо ушул айлана чөйрө. Кантип жетишет буга? Элде бир намыс ар болуш керек да, кыймылдаш керек, сүрөш керек. Президентти сүрөш керек да, Лавровго сүйлөп аткандан кийин бер жагы алып кетиш керек да. Элге билим берүү министрлиги, башкалар мамлекеттик катчы сүрөп алып кетиш керек да. Унчукпай отурат бул тыйып, баары эле. Кудайга тоба кылдым. Аманчылык болсун, ден соолук.